Ассаламу алейкум, урматтуу элдик каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге Дордой базарынан ысык салам жолдойбуз, достор. Мына өзүңүздөр байкагандай Panda Baby Store деп мурунку видеолорубузда биз Кара Суу базарынан сиздерге оптун баасында мына ушундай балдардын оюнчуктарыны, унааларыны тартып чыгарган элек. Бунусунда буюрса мына сиздердин алдыңыздарга биз Дордой базарында Deluxe базарында экинчи катарда 42-чи контейнерде жайгашыптыр. Бул Panda Baby Store дүкөнүнүн филиалы экен. Өзүңүздөр билгендей достор, бул Panda Baby Store магазиндин Ошто, Ош шаарында, Кара Суу базарында, Бишкек шаарында жана Дордой базарында дагы филиалдары бар экен. Бул дүкөндүн сиздер номерлерине чалсаңыздар, Кыргызстандын кайсыл жеринде болсо дагы жазып, байланышып, доставка жолу менен дагы заказ кылсаңыздар болот. Буюрса биздин бул видеонун жүрүшүндө бизге мына Нариман деген инебиз жардам бермекчи. Ушул товарларды бизге маалымат берет. Ассаламу алейкум. Кандайсың, Нариман? Жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Соода болуп атабы? Акырындан байке, шүгүр. Жакшы. Нариман, буюрса элдик каналдын көрүүчүлөрүнө убактың жакшы шашпай, сонун кылып бааларын айтып түшүндүрүп бересиң. Хорошо байке. Анан бааларын арзан айтасың. Элдик каналдын көрүүчүлөрү өзгөчө чалып туруп байланышкан болсо, арзан кылып. Скидка беребиз байке, 20-30% скидка менен болот бизде машиналар. Все, хорошо. Рахмат. Нариман өзү азыр буюрса видеонун жүрүшүндө силерге ушул машиналардын баалары канчадан, кандай параметрлери бар, ошол боюнча сонун кылып айтып бермекчи. Кайсы жерден баштайсыз? Бул жактан баштайсыз? Бул Mercedes GTR. Так, асыңы дөңгөлөктөр келиби, арткылар дрифт берет, 24 вольт, платасы воздушный охлаждение менен турат. Бияка 2 бала батат. Анда мультируль турат. Пульт менен 100 метрге чейин башкарыласыз. 160 метрге чейин. 160 метр дейсиңби? 100-60. Вообще сонун экен. Канча ылдамдыгы канчага чейин көтөрүлөт? Так, бунун ылдамдыгын байкап көрөлүкпүз, бирок аябай катуу жүрөт, 24 вольт болгон дөңгөр. Бир заряд канчага чейин жетет? 1 саат, 1,5 саат. Если бала тынбай айдаса. Жакшы. Акчасын айтабызбы? Канча сом болот? Акчасы 32 миң, 50%, 20% скидка менен беребиз. Коркпой. 20% скидка болгондо ошондо канча сом болуп калат? Болор жери 30-28ге чейин түшүп беребиз. Коркпой келерсиң. Элдик каналдан деп келген болсо скидка бар, Скидка бар. Жакшы. Булчу? Бул Toyota Tundra. 6 дөңгөлөктүү, арткы 4 дөңгөлөгү тартат. Биякта двойной багажник менен кетет. Мындай потайной. Анын түбүндө дагы бир багажник бар. Бияк ачылат. Бул чисто двухместный. Фаралар бүт күйөт. Бүйүз көрөсөйүн. Аябай подсветкасы жакшы. 12 вольт 7 ампердик аккумулятор турат. Дөңгөлөктөр келиби. Эң сапаттуу машиналардын бири. Акчасы канча? Акчасы болсо 22 миң. 22 миң, Жакшы. Бул Lamborghini Urus. Дөңгөлөктөр келиби, тоже 4WD. Сиденьясы кожаный. Сиденьясы 2 кишиликке жасалган, бирок бир бала нактап атат да. Бир бала. Ремень безопасности. Эң сапаттуу машиналардын бири. Канча акчасы? Акчасы 23 миң болот. 23 миң сом экен, Жакшы, эң сонун. Андан кийин булчу? Бул американский баги деп койсо болот. Дөңгөлөктөр келиби, бул арткы дөңгөлөгү тартат. Сиденьясы кожа, бияка накты 2 бала отурат. Эштери стили темирден жасалган. Оян ачылып жабылат. Балага эң ыңгайлуу функциялар бар биякта. Музыка койсо болот. Bluetooth, телефон менен, пульт менен бала өзү да башкарса болот бул машинаны. Так, 3 управление, негизи бул электромобилдердин баарында эле 3 управление, 3 управление. Биринчиси телефон менен, Телефон, пульт менен, анан бала өзү да башкарат. Бала өзү да башкарса болот, Баасын айттыкпы, бул канча? Баасы 25 миң болот байке. 25 миң сом экен, достор. Так. Булчу, бул. Анан эң жийиндүү машиналардын бири байке булар. Булар эң мощный машиналардын бири. Дөңгөлөктөр келиби, 4WD. Бияка накты 2-3 бала отурса болот. Кнопка менен аталат, бесключевой доступ. Руль жеңил бурулат, артында подсветка бар, бүт стоптор күйөт. Аккумуляторун көргөзө кетсек, биякта 12 вольт 10 ампер аккумулятор турат, өзүңүз көргөзгөндөй чоң.
Вообще сонун жинди машина экен, а булар. Бул зарядкасы 2 саатка жетет. Булардыкы 1,5 саатка жетсе, бунуку 2 саатка жетет. Канча акчасы? Акчасы 30 000 болот байке бул. 30 000 сом. Бул мени да көтөрөт окшойт ай. Бул 120 килограммга чейин көтөрөт бул машина. 20 килограмм болсо, вообще 2 киши смело. Мен баламды салып отурсам болот экен да бул. Кээде магазинге такси айтып койсоңуз болот. Аны дордога кетип такси. Жакшы. Акчасын канча дедиң? Акчасы 30 000 байке. 30 000 сом, э? Эй. Бунуку 22 000, 25 000, бул 30 000 сом экен, э? Жакшы. Бул эми кандай? Басын дагы Басын келишебиз. келишсек Ооба, болот, э? Дагы арзандатуу болот. Дагы арзандатуу болот. Жакшы. Андан кийин эле мондай Gelenwagen бар. Так, бул лакированный крашеный 24 вольт байке бул. Бул темирби эмне сыртты же пластмасса? Темир сыяктуу боелгон. Мына, бесключевой доступ бул дагы. Коробка передач автомат мындай эле. Которос. Бесключевой доступ дегенде кандай? Отпечатка менен? Жок, кнопка менен мындай эле. Тийип коесуз болду. Өзү оталат. Фарасы мигайт этип өчүрүп күйгүзүп койсоңуз болот. Дөңгөлөктөр эң бышк жасалган. Мына. Оригинальный лицензионный модель. Мына Mercedes AMG деп жазылып турат. Эң мощный машиналардын бири. Бунун платасы воздушный охлаждение менен турат. Ысып кетпейт, күйүп кетпейт, эчтеке болбойт. Жакшы, вообще сонун баасын айтайлы. Баасы бунуку да 30 000. 30 000 сом, Эй. Так, андан кийинки. Бул гелик. Тоже будан кичинерээк, 12 вольт 9 ампер аккумулятору. Бунун баасы болсо 25 000 болот. 25 000 сом. Дөңгөлөктөр келиби, читериби. Ким Нариман арзан кылып айтып атасың да, э? Ооба. Дагы стинг лентенеске скидка болот. Буюрса болот, э? 50 килограмм келгендерге. Бул деле будан кичине чоңураак модель. Экөө бири окшойт да, же башка? Кичине чоңураак бул. Анан бунун өзгөчөлүгүн карасаңыз, бул жанагы жамырда калып калбаш үчүн мондай чехол бар. Чехолун азыр ачып көрөзөлү. Бuyakta чехол. Түшүнүктүү эле. Ачпай деле. Мындай чехол бар, жамыр жаса, жабып койсо болот. Ысытпайт. Арткы жагы багажник. Артына кичинекей балкаңыз игрушка салып койсоңуз болот. Бунун баасы 28 000 болот. Дагы келишебиз. Хорошо, эң сонун. Так, андан кийин бул көрсөтөлү, да? Бул 7 айлык, 6 айлык балаларга бул арткы дөңгөлөгү аракетте. Арт жагы тартат. Арт жагы тартат. Всё, канча сом булар? Булар болсо 7 000ден болот. 7 000 сом. Арзандатуу бар экен, достор. Арзандатуу бар. Эң арзан машиналар ушул да. Сөздүн арасында айта кетейин, бул Панда магазини, дүкөнү Ош шаарында бар филиалы, Бишкек шаарында да бар. Филиалдар бар, э? Бишкек шаарында 4-5 филиал бар. Дордой базарында. Ошондуктан сиздер Кыргызстандын кайсыл жагында болсоңуздар дагы заказ кылып, доставкага заказ кылсаңыздар болот экен, э? Булардын баасы канчадан? Булардын баасы 15 000ден байке. Так, бунун арткы дөңгөлөктөр аракетте. Дөңгөлөктөр келиби, стеня схожа. Мына, бунун салон аябай кенен. Бир бала кенен отурат. Ана бун гибкий пластин. Келип бир жакты сүзсө эчтеке болбойт, сынбайт. Да? Сынбай турган, э? Жакшы, эң сонун. Так, булчу? Бул геликтердин эң кичинекейи. Бунун баасы 13 000. Тоже сиденьясы кожаный. Эң жакшы сапатта жасалган бул. Балдар үчүн бүт баары. Так, Булчу? Бул багилердин эң кичинекейи деп койсок болот. Мына арткы дөңгөлөк аракетте, дөңгөлөктөр келиби. Баасы болсо 13 000. Булчу? Бул будан да кичинекей модель. Бунун дөңгөлөктөр келиби, арткы дөңгөлөк аракетте. Баасы болсо 12 000. Дагы скидка болот. Жакшы. Так, буларды айтабызбы? Үстүндөгүлөрдү. Жок, алар ушундай эле. Просто үстүнө эле көтөрүлгөн. Жакшы. Так, буларды Бул мотоциклдар 3 жаштан 8 жашка чейин расчет болгон. Кene сүрүп көрөсүң муну. Бул кнопка менен оталат. Буякта коробка передачи. Бут менен жүрөт мына. Бутта педаль бар, ошон басса кетет. Бунун зарядкасы болсо 1,5 саатка жетет, если бала тынбай айдаса. Буякта мындай подсветкасы бар. Аябай жакшы. Эң сапаттуу модельдердин бири 2024 жылы.
Жакшы, сонун бул 3 жаштан чоңоюп уже өз уверенный айдап калган Ошлорго. Баасын айттык канча деп? Баасы болсо 15 000 болот. 15 000 сом экен достор, мына көрдүңүздөр. Эң сапаттуу модели бул. Так, андан кийинкилерчи буларда батат айта коелу. Булар эң кичинекей моделдердин бири, мотоцикл. Баасы болсо 3 000, арткы дөңгөлөгү тартат мунку. Дөңгөлөктөр пластиковый. Зарядкасы 1,5 саатка жетет бу арткы. 6 вольт. Всё, хорошо, эң сонун. Так, бул жактагыларчы, үстүндөгүлөр. Так, үстүндөгүлөр ошол эле моделдер турат, бирок кичине башкалар. Мына Toyotалар бар. 4 ВД, дөңгөлөктөр гелевый, сиденье с кожа. Пульт менен 50-60 метрге чейин башкара аласыз муну. Крашеный, лакированный, тоже гибкий пластиктен жасалган. Баасын айтайлы. Баасы болсо 14 000 болот мунуку. Баасы 14 000 сом экен. Анан бул эле Toyotанын BMW'си. Тоже ушундай эмеде жасалган. Эң сапаттуу. Фарлар бүткөт, подсветка. Жакшы. Амортизатор бүт иштейт. Көрдүңүздөр. Аморттор иштеткен. Бул 4 ВД дедиңби? 4 ВД. 4. Баасы канча? Бул баасы 14 000. Баасы 14 000 экен, да? Буларды айттык, Буларды айттык. Анан мондай баги бар. Ушулар. Багиң ушундай мощный көрүнүп атат, да? Бул Бак канча? Бунун баасы 17 000. Салып көрсөң. Алып көрсөң. Ушундай эле көргөзүп кой. Мына атайын картинкасы бар. Балаңыз оюнчук салып ойносо болот. Мына ремень эң надежный ремень. Бакта 4 кетет, бала кулап кетпеш үчүн. Бакта руль жумшак, бала бура алат. Анан бул 4 ВД. Каркасы темирден салган, байкасаңыз. Мына бүт темир. Эчтеке бул 80-100 килограммга чейин көтөрөт да. Кыйналбай. Мощный экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы вариант экен, көрсөңүздөр болот. Баасын канча дедиң? Баасы 17 000. 17 000 сом экен, достор. Так, бул экинчи катарды көргөздүк, э? Экинчи катардан эң өзгөчөлөр бул деген өзүнчөлөр башкача го. Четырехместный. Так, пневмоподвеска турат астында. Артында бүт пружина, амортизатор бүт иштейт, мотор чоң 24 вольт. Бунун баасы болсо 115 000. Вообще. Буну алышабы? Бул паркта иштеткендер алат буну. Мындай коммерческий максатта алышат экен, да? Буларчы? Так, булар ошол эле сыяктуу жасалган, бирок кичине пассажный. Асфальт түз жолдорго кетет. Бул 24 вольт, скоростной машина. Катуу кетеби? Артында байкасаңыз глушителдери бар. Карагыла, глушителдерден бери кылып салып туруп Кытайдын кылбаган нерсеси жок. Акчасы канча? Бунун акчасы болсо 60 000. 60 000 сом. 18ге чыкканга чейин 60 000 сомдук машина алып берет экенсиң, анда чоң килтеген. Булчу? Анан мондай БелАЗ бар. Бул БелАЗдын дөңгөлөктөрү пластиковый, 4 ВД. Анан эң кызыктуусу бул БелАЗдын пневмоподвескасы иштейт мына. Арты бүт бала 15 килограммга чейин кум салып төксө болот. Бул 15-20 килограммга чейин көтөрөт, арты грузоподъемность. Бул канча акчасы? Бунун акчасы 26 000. 26 000 арзан экен, да? Мындай жөнөкөй машинадан көрө ушул кызыктуураак көрүнөт. Интересныйраак, жакшы. Ал двухместный кетет. Жакшы, эң сонун. Өзү негизи бул жердеги биз көргөзгөн машиналардан да башка түстөрүндө калаган түстө бар, бар. Скаттарда жыйылып турат. Выбор көп дагы негизи. Выбор көрүп келип. WhatsApp'тан жазган болсо сүрөттөрүн көргөзүп, конечно. Өзүңүз сатканга мүмкүнчүлүк бар, Бул жактардычы? Көргөзүп коеюнбу? Panda деген оригинальный велосипедтер бар. Булар өзүңөрдүн фирменный фирменный. Бул алюминиевый рама кетет. Дөңгөлөктөрү титановый, дисковый тормоз кетет. Промподшипник. Машиналарда турган подшипник турат да буда. Эң практичныйлар бар. Жакшы, баары бирдей экен, да? Баары бирдей. 16 размер, 14 размер бар. Так, 16 размер канча? Баасы 7 000 бардык. 7 000, Буларчы? Булар 6,5 000 болот. Булар 6,5 000. Буякта талакарлар, детский оюнчуктар. Бала өзү тепкен. Самокаттар бар экен. Трюковый самокат, түрү бар экен, достор. городской самокаттар бар. Көрдүңүздөр, мына Panda деп ушул жерге келе бересиздер. Нариман, сага да чоң рахмат. Вактыңды бөлүп атайын элдик келиңиз. Көрүүчүлөр үчүн маалымат бергениңе. Жүрүсө элдик каналы деп жазган болсо, арзаныраак кылып бересиң, Рахмат.